Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман кечиңиздер менен. Азыр биз Ак Тилек айланпасында турабыз, Ош шаарындагы. Ак Тилек кичи районунун Ак Тилек айланпасында. Бул видеодо көпчүлүгүңүздөр суранып кеттиңиздер, комментарийде ошолорду эске алып, суранычтарды эске алып. Ушул видеону көрүүчүлөрүмө маалымат берип тартуулап кеттим белип атат. Мамыров көчөсүндө кандай өзгөрүүлөр болду, эмне болуп жатат? Ушул видеодон сиздерге чагылдырып маалымат бере кетем. Мен бүгүн 7 апрель 2025-жыл күн ысып эле кетти, мындай караганда. Кече түнү аябай жамгыр жаган эле. Азыр буга чейин ошол Кулатов Анар кичи микрорайонунан ушул жерге чейин дагы жөө жүрүп видео кылып тарттым. Аны да көрүңүздөр. Жакшы өзгөрүүлөр бар. Биздин YouTube баракчабызга кирип алып, ушундай пайдалуу маалыматтардан кабардар болсоңуздар болот. Мынакей Мамыров көчөсүндө ушундай, мен деле бул жактан өтө эле келем. Bir neçe gün болуп калды. Мында лотоктор коюлуп, тротуарларга да жер мындай тегизделип жасалууда экен. Лотоктор чоң, эки тарабынан тең эле кенен. Мындай иштер жүрүүдө. Ушул жолдагы көчө тез арада бүткөнү өтө зарыл, себеби мындай караганда шаардын орто ченинде эле жайгашып калган. Көпчүлүгү деле ушул жолдун бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп жатса керек. Биздин көрүүчүлөрүбүз. Мына ушундай көрүнүштөр болуп атат. Жолдун эки тарабынан тең мына. Аябай кенен болуп калгандыгы мага аябай жагып атат да. Оштун көчөлөрү өзү негизи кенен эле экен. Ана Машина Кейс каналын колдоп аткан, финансы жактан каржылап колдоп аткан көрүүчүлөрүбүзгө да ыраазычылык билдиребиз. Ошол М-банкыбызга ушундай акча салып коюп атышат. Анан дагы да жардам берем деген көрүүчүлөрүбүз бар болсо, айта кетели, М-банктын номерибизди 0557 06 59 06. Ушундай. Азырынча убактысыз тулуу ыңгайсыздыктар болуп атат. Айрыкча жөө жүргөн адамдарга. Себеби бул жактан чаң жаганда ылай болуп, басканга да дээрлик мындай жер жок болуп атат. Бирок бул убактысынча эле. Кудай урса бүтүп калгандан кийин кооз жакшынакай шаардын көчөлөрү болуп калат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу биздин дагы ушундай мээнетибизди балап алдын ала эле видеобузга лайк басып туруңуздар. Лайк канчалык көп басылса, ошончолук
YouTube көп адамға мисалы үчүн ошол телефонуңузду ачканда эле YouTube'га киргениңизде рекомендация кылып турат. Аны менен ошол биздин видеолорубузда көбүрөөк көрүлөр дейлейт. Аянбастан эле видеонун астындагы ушундай белгини басып коюңуздар. Bir 10 күндөй болуп калып, ачыгын айтканда ушул жактан өтө эле келем. 10 күнүн ичинде эле ушундай иштер башталыпты жүрүп. Касиет рестораны сол тарабы. Бул жакта да ошол Касиет ресторанында темир тосмолорун алдырыптыр. Жак тегизир окшош, ушул жак мен болсалычы. Тротуар өтө керектүү. Ушундай деп ойлойм шааргачы. Себеби мындай жөө баскын келгенде деле мындай тротуар жок болсо, шарт жок болсо, аны айласынан деле унааны отуруп анан унаа менен барганга туура келип калат. Мисалы үчүн кыска 1-2-3 километрге деле өзү негизи жөө басып деле барып иштерди бүтүрсө болот өзү. Бирок тоорду айтканда ушундай шарт болсо. Анан айтмакчы ошол бул жакта тротуарларда билбедим. Анан Актилек менен Кулатов кичи районун бириктирип турган жакта жаңы тротуар болуп атат, аябай кенен. Тротуар менен кошо ошол вело жолдор дагы болот экен. Бул дагы аябай жакшы. Бул жакта мынакей коммуникация трубаларда коюлуп атат экен. Мындай иштер да жүрүүдө. Бул жылуулук жагынан окшойт. Жаңы трассабы же эски трассаны трубаларын жаңылап атабы, мындай иш-чаралар да жүрүүдө. Анан дээрлик өзү негизи мол сол жакта илгери СССР малында кыш кирпич чыгарган завод эле. Бул жак завод бузулуп, анан мындай шаарча болот экен, көп кабаттуу үйлөр салына турган. Өзүнчө чоң бир эле шаарча болот экен. Наркы бурчунан дагы башталып тур, ошол имараттар куруп. Анан дагы бир жаңылык, ушул
кирпичный жакта. Эски Уна Тетик базары дагы бар эле. Ал дагы ошол Жапалак Уна базар жака жаңы салынган жерге атайын бөлүнүп берилген жерге көчүрүлдү. 2 аптадай болуп калды. Бул жакта дагы ушундай бош болгон жерлерге ушул көп кабаттуу үйлөр курулат окшойт. Акташ ачык акционердик коому болчу эле ошол кыш чыгарган завод. Азыр ушул жактан лотокторду түшүрүштү жолдун арка бетине. Эгер ушундай темпте кетсе деле, ош 1 жылда деле кыйла жакшы тараптан өзгөрүүлөргө дуушар болот шаарыбыз. Жака да көп кабаттуу үйлөр болот экен. Мурат. Эми ушундай көп кабаттуу үйлөрдү эле курганга азыр заман талабы ушундай болуп атат. Себеби жерлер азайып, адам саны болсо көбөйүп атат дегендей. Ошол үйлөргө муктаждыктарды канааттандырыш үчүн ушундай көп кабаттуу үйлөрдү курганга туура келет. Шаарга өзү негизи. О имараттардагы дээрлик кыйла эле чыккан экен үйлөр. Bir 5 метрдей окшойт менин оюмча. Ошол бузуу иштери керкилер уже мында алынып электер дагы бар экен. Бул жакта мына снос деп жазылып турат. Оң тарапта негизи жакта жок. Көбүнчө сол тарабында мен. Да буза турган жерлер бар экен да. Мына бул биз Мамыров көчөсү менен Амир Темир көчөсү мурдагы Калин көчөсү аталышындагы кесилишкен жерге келип калдык. Ошол Амир Темир көчөсү мындай жабык турат. Ал жакта ошол инженердик коммуникациялык иштер жүрүп жатабы? Ошол трубалар түшүрүлүп, түтүктөр түшүрүлүп турат. Видеолорубузду ошол башка соц тармактар аркылуу да бөлүшүп туруңуздар. Ошо видеонун астында поделиться деген баскыч бар. Ошо менен басып ошол WhatsApp, Одноклассники, Facebook, Telegram ушундай менен бөлүшүп туруңуздар. Акырындан ошол Нокат дөңчөсүнө жакындап калдык. Курулуш материалдар базары дагы өзү ошол жылат деген мен маалыматым бар эле. Менде. Бул жак болсо Фаркат аш борбору.
Мына ушул курулуш материалдар саткан базар тарапкадан мына жакындап калдык. Бул жакта да баягы ушул курулуш материалдарын сатып аткан дүкөндөр дагы кызылсызга чыккан, баары бузулуп алынып кайтара өзүнүн мыйзамдуу чегинде берилген жерге оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп атат экен. Базардын нак ортосуна келдик. Бул жакта ошол семен, акташ, кум, шагыл таштар жана ошо темир тезектер сатылат эле. Бул жакта болсо дагы темир тезектер жана жыгач материалдар сатылат. Болчу эле жолду бойлоп мына көбүнчөсү чакан дүкөнчөлөр, миң түркүн дүкөнчөлөр сатылат эле. Ассаламу алейкум. Деме, базар кайсыл жакка жылган атат? Билбейсиңерби? Мынандай кабардар кылган жокпу мэрия жак, неме жак? Ушул жакка жыласыңар деп. Болду. Булар жөн эле кызматкерлерибиз дейт. Биздин өзүнүн чоңдорубуз бар деп атат го. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биз дагы бул видеобузду жыйынтыктай беребиз. Ойлойм ушул сиздерге бул берген маалыматыбыз пайдалуу болду, керектүү маалыматтардан кабардар болдуңуздар деп эсептеймин. Лайк баса электер, азыр видеобузга лайк басып коюуну унутпаңыздар. Комментарийге да активдүү катышып туруңуздар. Мисалы үчүн ошол мурдагы видеолорубузда ушундай сунуштарды киргизген элем. Көпчүлүк суранган көрүүчүлөрүбүздөн көпчүлүк сурангандардын комментарийде жерлерди тартамын деп. Көбүнчөсү ошо Мамыров көчөсүн тартып бериңиз деп сунуштар келген. Мына сунуштарыңыздарды эске алып тарттык. Дагы да шаардын кайсы жерлерин тарталы, ошолорду комментарийге жазып коюңуздар. Ошубуз дайыма ушундай алдыга карай өнүгө берсин демекчибиз. Бир эле ошубуз эмес, жалпы Кыргызстаныбыз.